Март айынын аягынан тарта дүйнө жүзүнүн 56 мамлекети француз тилинен жана маданиятынын жумалыгын белгилешет. Аталган фестивалде франкофония эл аралык уюму колго алып, анын алкагында француз тилинде сүйлөгөн жана дагы Франция менен маданий карым-катнашка эл өлкөлөрдүн башын бириктирген. Алар Бельгия, Швейцария, Конго, Украина, Прибалтика өлкөлөрү жана башкалар. Бул өлкөлөрдүн катарын 1997 жылдан бери Кыргызстанда толуктап келет. Эл аралык франкофония уюму тең укуктуулук, бирин-бирин толуктоо жана тилектештик деген уран менен 1970 жылдан бери иш алып барып, самалыктын алкагында француз тилинин маданиятын, салт санасын чагылдырган иш-чаралар уюштурулат. Алардын бири 27 мартта Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде орун алды. Анда Франциядан келген ашпозчулар француз элинин улуттук ашканасына таандык тамак аштарды даярдап, конокторго сунушташты. Мисалы, франциялык Клод Менар аттуу ашпозчу кадимки эле ар бир француздардын үйүндө жасалчу шоколадты жасап берип, конокторго даам сыздырды. La cuisine française, elle est, comment dire? Менин башка ашпозчулардан өзгөчөлүгүм француз ашканасында кандай тамактар болсо, аларга өзгөчөлүк киргизип, башка улуттардын жасалган тамактардын рецепттерин карап, аларды өзүбүздүн тамактарга кошуп жасаганымда. Бүгүнкү өтүп жаткан жарманкеден биздин ашканага кызыккан студенттер көп экенин байкадым. Андыктан эгер дагы мүмкүнчүлүгүм болсо, күз айларында кайрадан Бишкекке келип, мындан да даамдуу тамак аштарды жасап көргөзөм деген оюм бар. Лариса Сеймукта француз ашканасында көптөн бери эмгектенет. Ал эт азыктарынан жасаган даамдары менен тааныштырып жатса, дагы бир ашпозчу Виктор Цой деңиз азыктарынан даярдаган тамак ашы тууралуу айтып берип жатты. Франциялык ашпозчулар кардардын табитине ылайык тамактын түрүн жасашат. Бул элдин өзгөчөлүгү улуттук гана ашканасына басым жасабастан, ар тараптуулукту жактырат. Мындан улам ашпозчулары такшалып, түрдүү азыктар менен түркүн даамдарды даярдап көнүшкөн. Булардын максаты француз тилин жана француз тилинде сүйлөгөн башка дагы чет өлкөлөр бар да, ошолордун маданиятын жайылтуу, даңазалоо, театральный конкурс өткөрүлөт жыл сайын. Бул дагы ошо студенттердин арасында, мектеп окуучуларынын арасында. Ал жерде жеңген 2 киши Францияга жөндөмө алат. 10 күндүк жөндөмө дейт, жолдомо, 10 күндүк жолдомо алат. Авиньондогу театральный конкурска катышышат. Кыргызстандагы француз жумалыгы жогорудагы иш-чара менен гана чектелбестен, башкалабызда француз киносу, сүрөттөр көргөзмөсү көрсөтүлүп, француз тилиндеги ырлардын сынагы менен уланмакчы. Бул самалык 31 мартка чейин болот.